Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштар. Бүгүн биз Ак-Ниет Аманат коомдук фонду кече эфирде айткандай эртеңки жумуштарды көргөзөбүз деп мен сиздер менен бөлүшкөм. Бүгүн муктаждар комплексинде чоң жумуш болуп атат. Аны менен катар азыр бизден экран артындагы жумуштар бар эле деп мен сизге айткам. Толугураагы азыр эфирлерден тагыраак көрөсүздөр. Биз азыр мынакей Жалал Абадтагы строительный рынокко келип калдык. Ушул жер Жалал Абадтагы строительный магазиндер. Бүт каалаган эмеңиздерди ушул жерден табасыздар. Каалаган материалыңыздарды ушул жактан строительный рыноктон таап чыгасыздар. Бул жерде Кудайга шүгүр, жакшы Кудайды ойлогон инсандар жок эмес бар. Арасында жакшы инсандар бар. Ошолорду да азыр сиздер менен бөлүшөбүз. Жүрүңүздөр анда эмесе. Ушул жерде биздин күндө келе турчу жолубуз ушул жерде өтөт. Бул жерде азыр строительный рынок бар. Бул жакта балдар материал жетпей атканда дагы бүт бардыгын ушул балдардан алып, жана башка кылып турган учурлар болгон. Жакшы, жакшы. Жана келсем жок. Ассаламу алейкум. Таксыр, бүгүн сизге биз камера менен келдик. Биздин карыздарыбызды карап коюңузчу. Бул жер дагы бул жакка көргөзүп койсок болот. Бүт обойдун түрлөрү бар. Биз муктаждар комплексинен жетпеген обойлордун чоң атанын бөлмөсүнө, 2 бөлмөсүнө, ушу биринчи кабатта жетпеген обойлорду ушул жерден, кыскасы бүт комплекске ушул жерден обойлорду алдык. Ошол маалда биз көпчүлүк обойлорду карызга алып атканбыз. Азыр баардык 25120 сом. Канча? 25120 минус 25120 минус 720 сом. Клей жанагычы. Ошол 24400 сом. 24400 карызым бар менин, бул жерде. Числосун жазгансызбы? Полный жазып койгон. Кайсыл числодо? Алынгандарды? Алынгандар так 19-10-20да алынган. 17-10-20да дагы алынган. Сентябрь айы экен, как раз ошо биздин ошол убакта. 12-10-20да дагы алынган абы. Таксыр, бизде мындай азыр баягы зарыгып сурап аткандарды колдон келишинче кыскартып атабыз. Бир кичине убакыт коюп берип турсаңыздар, Кудай кааласа. Жакында төлөйбүз, сиздердин алдыңыздардан эме кылыштан нетип болду. Аз эле убакытка деп сурадым элем, почти бир 2 айлап калыптыр. Кудай кааласа ушул жыл ичи жаңы жылга чейин мен төгөм, кап этпей турасыздар, Азыр мен баягындай сурагандарды берип неме кылып атам. Мына ушундай достор, айткандай бул таксыр биздин комплекске дагы чоң салым бар. Айтпай эле кой деди эле. Өзү ушул жерде продавец болуп иштейт, бирок ошентсе дагы магазиндердин жетекчилери болбосо да, бирок өзүнүн жардамы болсун деп ушундай баягы электриктерде эле салымы болгон. Иншалла сизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мейли, рахмат чоң. Бул дагы чоң базарлардын бири. Бул жакта деген бүт ушул электрический материалдар бар. Кире берсек болот. Күтүүсүздөн келип калдык. Салам алейкум. Кандай сөмөтгө? Эсол жакшыбы? Иштер болуп атабы? Канча атасыз? Рахмат, жакшы өзүңүз. Салам алейкум. Чарчабай иштеп атасызбы? Жакшы. Биз атайын момундай камерамен келдик. Бул жак Үмүт деген агабыз. Ошол строй маркеттеги электрический бүт товарлардын бардыгы ушул жерде бар. Биздин муктаждар комплексине почти бардык материалдарын эле ушул жерден алганбыз. Эң негизгиси, биздин каражатыбыз жетишпей турганда дагы баягындай карызга жаздырып туруп эме кылганбыз. Тетрадьыңызды көргөзүп коюңузчу, менин канча карызым бар. Бүгүн кичине болсо да кыскартайынчы. Статкабыз 35330, 900 сом алынды. Кече айга 5450, 3750, 3000 сом бердиңиз. Общий канча болот? Канча? 42440. 42400. Бул жерде мен нелерди алдым? Бардыгы розетка кулчатчылар алынган, анан люстралар алынган. Көбүнчөсү ошол муктаждар комплексинин основной эле ошол жерге алдык да. Ооба. Счетчик алынбады, щиттер алынды. Счетчик алдым го кече трехфазка. Трехфазка алынды, кечегинде алынды.
Андан мурда автоматтарды, Автоматтар, кабелдерин. анан люстралар бар bunun içinde. Ушулар. Негизгиси буга чейин дагы бирок кыскартып тургам, азыр общий канча болду? Ооба, ошо акыркы бергениңизден кийинкилер да булар. Акыркы 36 000, 5400, 3700, кече 3000 бердиңиз. Үмүт ака биз бүгүн бир азыраак болсо дагы кыскартып туралы деп эфир менен неме кылып жүрөм. Ушундай карызыбыз бар десек, балким кээ бирлери багындай болуп калабы деп эсептеп алыңызчы. Так, 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом, 4000 сом. 4000 сом екен. 2500. Мен азыр көп кыскарта албайм Үмүт ака. Себеби карыздарыбыз чындыгында көбөйүп кетти. Мен колуман келишинче кыскартып атам, баардыгын бере албайм. Эсептеп койсоңуз, башкаларыныкына кыскартып турбасам болбойт, алар дагы сурап атышат. İnşallah görüşürüz. Кудай кааласа. Дагы бир нерсе, бул агабыз айткандай муктаждар комплексин айтпай эле кой деди эле. Бул материал саткандардын көбү бизге багындай кайдыгер карабастан карызга дагы берип, плюс жардамында берип аткандары бар. Экинчи этаждын бардыгына адик инибиз момундай ключатель розеткаларды берген эле. Момундай розеткаларды бүт бардыгын. Биринчи этаждына жете тургандагыдай бүт бардыгын ушул Үмүт акабыз жамааты менен беришкен. Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат. Дагы келебиз, Салам турмай. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден сол жакшыбы? Сиздин 1 минут колуңузду карап коеюнчу. Жөнөт коюн. Шашылыш, эжек. Мен немем эле карап коюңузчу. 240, 800, 1240, 11310, 600. Мен чочтасы го ака. 300, 1400 сомдук алып тур, калганын жазып бердим дейт. 39700 карыз. Телефонуңузга жазып атасыз бардыгын. Сенден накладной бар. Урматтуу достор, урматтуу мекендаштар, бул Тимур деген Такта базардагы строительный рынокты бардыгы эле билиш керек, бирок бул жерден биз өзгөндөгү үйлөргө, ачыдагы үйлөргө, базар коргондогу үйлөргө бардыгына материалдарды ушул жерден алып кеткенбиз, ачыгын айтканда. Мен былтырлар айтып жүрдүм, өзгөндө үйлөрүбүздүн карыздарыбыз 1 жыл, 1,5 жылдап туруп калып, анан төлөп бердик деп. Мына Кудайга шүгүр, аларды уже жаап, азыр комплекске дагы алды 100 миңге чейин ушундай карызга кирип, бирок кыскарып отуруп азыр канча деп көргөзүп берди мага? 39790 сом бул жерде карызыбыз бар экен. Кудай кааласа, булар дагы жабабыз иншалла. Достор, туугандар, мына бизде ушундай иштерибиз бар. Экран артындагы кээ бир жумуштарыбызды бөлүшпөй эле коелу дейсиң, бирок багындай ишенбөстүк болбосун, багындай калп эле эме болуп атабы деген нерсе болбосун деп мен азыр баардыгын тастыктап эме кылып жүрөм. Азыр Такта базардагы Тимур агабыздын алдынан чыктык, Кудай кааласа. Бул жакта дагы 2-3 чоң ушундай карыздарыбыз калды. Мен аларды дагы сиздер менен бөлүшөм азыр. Мына Тинике базар, Бай Темир Тинике базарына кирип кетип атабыз. Бул жерде азыр бөлүшөм. Кээ бирлери камерага айтпай эле барып атам, бирок камера айтпай эле барып атам. Азыр бул жактан түшпөй эле эме кылабыз, Мен өзүм эле эме кылам. Түшүпчү, сиз түшпөй эле. Азыр мен чыгып кетем сразу элечи. Мен азыр толук карызымды алып келем деп аракет кылдым элем, бирок толук алып келе албадым. Мен бул саат эки бөлүп бере бересиң. Ооба. Общий канча карызым бар экен? Бирөө келип ошо муруксуна бирөө берип кетти эле го. Ооба. Ошо киши келип 3000. Мен азыр сизге бул жерде 10 миң сом, 21 миңден 11600-ün кыскартып турайынчы же? 11600. Ошондо 10 миң болот экен, 10 миң калып турсун же? Тура элеби? Макул же эме кылам, Так. Келип эме кылам, кап кетпей турасыз же? Туура түшүнүп турасыз, Кудай кааласа, жаңы жылга чейин аракет кылам, жабам буйрса. Келебиз. Ошол Тинике алчубуз
Muhtаждар комплексинин жанагы ак фронтондору бар деп эдикпи? Общий башта Атабек жазылганда 90-95 миң сомдук материал алганбыз. Анан кийин мен иштер менен Бишкекте жүргөн маалда лестницанын алдын, анан монолиттин астын кайра ак тенеке менен каптадык. Мына ошондо карыз алып, бүт бардык материалды карыз алган элек. 24 миң канча сом болчу экен. Анын 3 миң сомун кыскартып, азыр 21 миң 600 сом калган экен эле. Аны мен азыр 11 миң 600 сомун берип чыктым иншалла. Бул жактан 10 миң карызыбыз калды. Ошондо достор, азыр мен толук сиздер уже эстеп эле калып атасыздар. Бардыгын кошуп келе берсек болот. Анан дагы бир мен азыр ал жака барганы убактым кыскараак. Бир заводдун өзүнөн 25 миң сом былтыркы карызыбыз ал. Былтыркы карызыбыз бар. 25 миң сом. Азыр бул жерде балдар бар. Адик деген инибизге киребиз. Бул жакта дагы бир кыйла эле карыз бар. Эми бул карыздардын баардыгын ушул муктаждар комплексине материал алдык. Урматтуу достор, баягы өзүбүз башка жака же жана башка жака алынган жок. Же жөн эле карызга жаздырып койгон жерибиз жок. Өзүбүз ушул жерде жүргөн маалда, өзүбүз жок маалда баардык материалдарды ушул балдар жөнөтүп атты. Жүрүңүздөр, азыр төз эле кирип барабыз. Бисмилла. Адиктин тынчын алайлы. Миң түркүн соода борбору. Ассалам алейкум. Кандайсыз күн? Сол жакшыбы? Салам алейкум. Кандайсыз? Сол жакшыбы? Школда кантасың? Чарчап айтасыңбы? Жакшы, өзүңүз? Жакшы, рахмат. Жакшы. Жакшы. Тетрап Келбей алыстап кеттик. кантасыз? Иштериңиз жакшы? Жакшы, өзүңчү? Чарчап айтып атасыңбы? Ооба, секин. Кантасың? Мени келбей кой деп капа болбойсуңбу? Капа болбой элесиңби? Жөз ака, секин. Адик, мен азыр атайын камера менен киргеним себеби биздин муктаждар комплекси иш почти бүтүп калды. Акыркы баягындай чоң иштер болду да, азыр акыркы жумуштар. Анан ошол жерге баягындай силерден алып аткан материалдарыбызды атайын эфир менен келип, азыр отчету менен неме кылып атам. Мен канча өткөндө дагы мен бердирдим элем, канча карызым бар азыр? 42 миң экен эле, андан 5 миң өткөндө таштап кеткен экен эле. Ооба. Таштап кетти эле, баягы айтканыңыз боюнча 37 миң калган экен да. 37 миң көп карызы болгон. Буйруса бирок муктаждар комплексинин баягындай көп жумуштарына баягындай эме кылдың. Мен общий сенден канча материал алгандарымды бир күнү бошоп калган маалыңдачы, канча сомдук сенден материал алдым. Ушуну бир итог чыгарып коелучу, примерно канча сомдук. Жазып отуруп. Адик молодец, биздин ар бир алган нерсебиз акырында мына ушул нерсе экен. 42 миң 500 сом, 42 миң сом алган экен, 5 миң сом бердирлик, 37 миң сом карызыбыз калыптыр. Адикбай бардык биздин ушундай материалдарыбызды караңыздар, моментип жазып аткан мынакей Медер эке бар. Ушул биздикиби? Ушул биздики, ушул. Мынакей Медер эке деп ачып алгандагы бүт бардыгын ушу биздин. Мен усталарым келип алып кетчү, мына Атабек эке деп турат, Алмаздар, мына Алмаз эке деп турат, мен Алмаз досум келип. Ушулар келип, баягы мен жокто материалдарды алып кетчү. Мына Атабек, мен айткам, ким келип алып кетсе, мына Медер эке ким келип алып кетсе, эмне алып кеткенин бардыгын жаз дегем. Акча бергенибизди дагы жаздырып, акчасыз карызга жаздырганыбызды дагы жаздырып, кыскасы ушул тетрадька түшүп аткан, Адик? Ооба, ушул баштан баштап сиздер. Ушул тетрадьты мага эле берип коюшуң керек экен. Эң башында сенден кайсыла биздин муктаждар комплексинин башкы штукатурка иши башталганда сенден материал алганбыз. Числосун карап койчу. Числосу так, бул эмес, берки тетрадьта экен. Берки тетрадьта майдан баштаганбыз, Түшүнүктүү. Майдан баштаган. Бул кийин жаңы тетрадь которулган да бияка. Бул жагына дагы Медер деп жазып койсуң, Ооба. Молодец. Иштер жакшыбы? Болду. Чарчап айтасыңбы? Жакшы, өзүңүз? Жакшы. Кичине деп калыптыр, жакшы. Куда калды, аз калды. Бүтөйүн деп калдык. Кичине баягы эмебизди ушул ай ичи мен жапкан аракет кылам. Кичине туура түшүнүп эме кылып турасың, баягы аракет кылып атам, азыр зык сурагандардыкын берип келатам. Болду экен. Анан силердикин дагы Куда кааласа кыскарта баштайм, Кичине шартты туура түшүндүрасың, Кап этпей турасың, Мейли, иштериңе ийгилик. Мен дагы келем. Болуптур, мейли, рахмат. Майли. Адиктин товарларың эмне азайып калып турбу? Сезон бүттү. Бул Адикти мен сиздерге бөлүшкөм буга чейин. Бул бала аябай баягындай келгениңде эле келиңиз аке деп тосуп алып, моментип жада калса
мени деле убара кылбайт, балдарды деле убара кылбайт. Ар бир нерсени чотко кылып, мына жазып коюп, товарларды жөнөтө берет. Анан балким кымбат болсо жөнөтө берет деген ойлор да болушу мүмкүн. Мен башка жактарга да салыштыргам, эч кандай башкалардан кем болсо кемирээк болушу мүмкүн, бирок кымбат эмес, пасыраак ценада жөнөтүп берген. Жада калса Русландын үйүнө дагы бүт электрический материалдарын бул жактан алганбыз. Кыскасын айтканда мына ушундай. Ушундай жаш баянда ишкерлердин ишине Кудайым берекесин бере берсин. Мейли, Адик. Кудайым ишиңе келип берсин, рахмат. Мейлер кандай болуп атат? Бүт барды эле болуп аткан да? Банк бар, фелклей бар. Жазда толтурат экенсиң эми, Жазда бирок сантехника болот. Иш соода жакшы эле болду, Ооба, жакшы эле ага деле. Аракет. Клиенттер бая постоянно бар, келип кетип да. Жакшы. Клиенттериң Кудайга шүгүр. Элдин эле баянда көңүлүн көтөрүп турсаң эле келет мага окшоп. Мейли, рахмат Адик, Болуптур, ишиңе ийгилик. Бул жер Миң Түркүн базар магазини, мынакей көргөзүп койсоңуз да болот. Такта базарга жетпей, Ташиевдин базары деп коет. Мына ушул базарда буюрса, эң башталышында, оң тарабында. Мейли, Адик, рахмат, Алла разы болсун. Мынакей достор, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, муктаждар комплексинде бүгүн массовый жумуш, акыркы өтө чоң жумуш болуп атат. Ошол учурда мен азыр муктаждар комплексинин строй материалдардан, карыз болгон материалдардын баардыгын тактап келдим азыр. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, чындыгында эмне деп бөлүшөрүмдү деле билбей турам. Кудай жардам берет иншалла сөз. Бисмилля, рахманир-рахим. Мынакей. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Биздин муктаждар комплексте мына ушул жер Кудай кааласа. Бул жерде ушундай сонун жумуштар болуп атат. 2 жылдан бери өтө жакшы иштер болду, Кудайга шүгүрлөр болсун. Эл бар экен, журт бар экен, эмне деген жакшы иштер бүтүп кетти. Ушунчалык Кудайга шүгүр, бирок ушул азыркы мен жогоруда көрүп келген строительный материалдын ээлерине, сатуучуларга деле терең ыраазычылык билдирем. Себеби алар бизде каражат жетишпей турган кезде дагы алар ушундай карыз жагынан берип турду. Ушул ишти токтотпостон жүргүзүп турду. 5-10 миң, бирөөдөн 1 миң сом, 2 миң сомдук материал же бир нерсе карызга сурасаң, аябай ишенбөстүк кылып, ойлонуп отуруп, берсе берет, бербесе жок. Ал инсандар 50 миң сомдон, кээ бирлери 100 миң сомго чейин карыз берип турду. Муктаждар комплекси, Кудай буйруса, аз күндөр калды, аз убактар калды. Бул жерде да уже жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Азыр ичинде толук жумуштары бүтсө, азыр электрик бүгүн келиш керек, электрик да келбей калыптыр. 3 фазаны киргизип, ички паровой отопленияга 3 фаза токторду берилген болсо, сразу киргизебиз. Анан ол жерде ушундай кичинекей турбанын жарыгы бар. Мына ошол жарыкты дагы жамап алган болсок, биз могул жерди тегиздеп, караңыздар, азыр адам баспай тургандагыдай лай болуп турат. Ушуну тегиздеп жабышыбыз керек негизгиси. Жүрүңүздөр, анда эмесе муктаждар комплексине киребиз, балдардын жасалып аткан иштерин көрөбүз. Эмне иш кылып атканын буга чейин да мен сиздерге баардыгын айтып бергем. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, Кудайга шүгүрлөр болсун, бирок момундай чоң объектини бүтүрүш негизи эле кыйын. Эми стройка кылып жүргөн инсандар билет. Мына кече бир видеобуздун комментарийине жазып атат, бир инсан жөнөкөй эле бир ажаткана салыш үчүн 35 миң, 40 миң сом расход кылдым деп атат. Бул жерде чоң иш жасалган. Өтө чоң иш болду. Мына көрүп атасыздар. Болгондо дагы заманбап 2 кабаттуу, бир эле тараптуу эмес, 2 тараптуу. Күнгөй бет, П формада, эми укмуш, сыртынан баштап травертин, кафелдери, эми пышык кирпич, фундаментине болсо 8 катар Россиянын арматуралары, кадимгидей колонна эмелери, баягындай сесмопояс бетондору, пышык кирпичтен, кадимги плиталар салынып, жыгаштары бүт терек аралашпастан, карагай соснанын жыгаштары,
дагы эмнесин айтайын. Ички обделкасы дагы жөнөкөй эле арзан материалдардан эмес, эң кымбат материалдардан. Гипсокартондун, Казакстандын гипсокартондору, обойлор дагы бүт ушул көрүп атасыздар, мен жогоруда азыр айтып өттүм. Обойдон эмне материалдарыбызды алып атканыбызды. Обойлор дагы жарымы Россиядан келип, жарымы бул жерден. Кыскасын айтканда бул жерде жөнөкөй жумуш болгон жок. Жөнөкөй иш болгон жок. Бирок Кудайга шүгүр, ушул иш бүтүп кетти. Алла Тааланын жардамы менен, буйругу менен, берешен, кол ачык инсандардын колдоосу менен ушунча иш болуп кетти, караңыздар. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, мен азыр муктаждар комплексинин алдында турам. Бул иштерди сиздер менен байма-бай бөлүшүп турдум. Башталгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин бардык жумуштарды тыгыз сиздер менен бөлүшүп аттым. Урматтуу мекендештер, мен азыр бардык магазиндерден атайын сиздер менен бөлүштүм. Баяндай бул нерсени эфир менен бөлүшпөй эле койсом болмок, бирок аргасыз бөлүштүм. Себеби ушул муктаждар комплексине ар бир алынган материалдар, ар бир маселелер, негизи эле ар бир жумуш биздин мойнубузда жоопкерчилик. Азыр биздин мойнубузда канча карыз бар экенин мен сиздер менен бөлүштүм. Албетте бул карыз баянда эртең жашаганда майыптар муктаждарга келип сурабайт. Же болбосо көрүп аткан элибизден сурабайт, аны бизден сурайт. Биздин мойнубузда. Бирок Кудайга шүгүр, аны дагы Кудай кааласа жабабыз, төлөйбүз. Мен айта кетейин, мына эфирден көрдүңүздөр, алгач баштаганыбызда электро монтаждарын, бул жерде заманбап электрик монтаж болду. Заманбап. Жөнөкөй эле зымдардын ичине эле ушундай кабелдерди таштап койгон эле маселе болгон жок. Ар бир паровой отопленияларга отдельно эмелер коюлган, автоматтар. Андан сырткары пускатель деп коебу, мен эсимен чыгып атат. Баяндай 60, 70, 80ге бурап койсо, ошого чейин ысып, анан нары өзү таштап, ушундай иштей турган нерселер коюлган. Заземлениялары, ар бир комнаталарга бөлөк-бөлөк автоматтары, двойной автоматтар, кире бериште да автоматтар бар. Плюс нара главный щитте да автоматтар коюлган. Кыскасын айтканда, баянда заманбап монтаж болду. Аны деле мына эфирден көрүп турсаңыздар болот. Биз ошол электромонтажга буга чейин алып отуруп, кечегиде акырында уже Адыл деген акебиз иште жасап атканда карыз калдырганбыз көп материалдарды. 42 000 карызым бар болчу экен, 10 000 сомун жабып, азыр 32 000 сом карыз калды. Обойдон, бул жерден жетпеген обойдон 24 000 сом карыз калды. Берактан Тимур деген агабыздан көрдүңүздөр, ал жерден эмнелерди алдык? Биз ушул Ротбанк, гипсокартон, кыскасы үйдүн ичине обделкага эмне кетсе бардыгын алып аттык. Бардыгын алып аттык. Ушундай пол, ОСБ жана башка нерселер алып аттык. Эми бир эле ушул акча калган жокпуз. Биз будан да кымбат болчу, төлөгөнүн төлөп, калганын карызга жаздырып атканбыз. Мына ошондо Тимур агабыздан 39 000 карызыбыз калыптыр. Берак тинике мол монолиттин астына тиникелерди мен жокто алынган, лестницалардын обшивкаларына тинике алганбыз. Андан 24 000 сом карызыбыз бар экен эле, 14 000-ин жабып, 22 000 сом, 22 600, 12 000-ин жабып, 10 000 сом карызыбыз калды. Адиктен 42 000 сом карызыбыз бар экен эле, 5 000 өткөндө бердиргем, 37 000 сом карызыбыз калды. Дагы мен завод деп айтып кеттим, бир заводдон карызыбыз бар, ал кирпичный завод. Былтыры биринчи кабатына жалпысынан 50 000ден ашык 60 000ге чейин кирпич кеткен. Биринчи кабатка болгон ушул кирпич завод биз Чымбердиевтерден алганбыз, бүт бардыгын. Чымбердиев болгону 5 000 кирпичтин жардам берген. Калганын бардыгын акчалай алганбыз. Мына ошондо менин кирпичтен карызым калып кеткен. Былтыры 25 000 сом. Кудай кааласа аны дагы жабабыз. 25 000 сом. Мына ошол карызыбыз бар. Андан сырткары мына азыр айнек пардалар. Мен кече күнү ичи 35 000, карнизи 45 деп аттым элем. Анан услугасы дагы бир 10 000дей болсо 55 деп аткам. Азыр биз мынакей азыр агабыз турат. Мен аны да бөлүшөм. Азыр атайын келдим. Мына кире бериште 6 перехожка бар, коридор. 6 коридор мына ар бирин ушунун көчө жактагы ушу көрүнүп турган жерлерине биз ушул жерлерге да айнек коелу деп азыр карниздерин көтөрүп келип
установщик мына экран артында турат. Бул дагы карниз парниз менен 10 000 болуп калат экен. Ошондо жалпысынан 65 000 болот экен, 15 000 сом бергенбиз, 50 000 сом калды. Кыскасын айтканда электриктен 32 000 сом, обойдон 24 000 сом, Тимур агабыздан строительный материалдан 39 000 сом, Тиникеден Айнурэжиден 10 000 сом, беректе Адиктен 37 000 сом, Чымбердиевтердин кирпич заводунан 25 000 сом, анан Айнек пардалардан 50 000 сом карызыбыз бар экен. Жалпысынан 217 000 карыз болот экен, 217 000. Эми бул сумма албетте чоң сумма. Мен азыр кече 150 000 сомдой карызым болсо керек дегем, бирок ушул комплекстин артынан азыр ушул 217 000 сом карыз мойнубузда экен. Кудай кааласа бул жерде жашоочу муктаждардын, майыптардын келип жашаганда дуалары түздөн түз тийип, Кудай кааласа ошол күндөр, ошол карыздардан дагы кутулуп чыга турган күн келет иншалла. Анан туура түшүнгөнүңүздөргө мен терең ыраазычылык билдирем. Ушунчалык гана түшүнүп, туура түшүнүп, колдоп келдиңиздер. Эми мен буну сиздерге баягы даттанып айтып турган жерим жок. Болгону ушул экран артындагы ушундай маселелер бардыгын сиздерге тастыктап бөлүшүп атам. Бул жерде дагы эми ар бир нерсени айта бериштин кажети жок. Бул жерде эми ким дагы кызыктар болгон болсо келсеңиздер, мен бардыгын сонун грамотный кылып, по факту кылып көргөзүп, далилдеп дагы берем. Бул жерге эми карапайым элдин колдоосу менен болуп атат, бирок элдин колдоосу менен гана ушунча даража болуп кеткен жок. Бул жерде дагы өзүбүз айтпаган маселелер бар, кантип бүтүп аткандыгынчы. Эми анын баардыгын айта бериштин кажети деле жок. Элибиз Кудайга шүгүр, мына кече кичинекей эфирден, видеодон көрүп эле ушул карыздарды туура түшүнүп, бир күндө 15 000 рубль аманатын жөнөтүштү. Мынакей, Алла разы болсун. Мына ошол элибиздин 15 000 рубль аманатына кошуп, кече дагы бир Дастаркон деген магазиндин ээси бир стиральный машинага аманат берген. Мына азыр жана өткөндө бир тууганыбыз дагы 2-кабатка бир кухня мебелин алып берем деген. Кыскасын ошолорду азыр кошуп, карызга бере турган карызга берип, азыр сантехник бул жерде иштеп атат. Мен аны да бөлүшөм. Мына булар ишти ушул жерде акысыз бекер кылып берип атканда, бардык сантехник суу маселесин бүтүртүп алайынчы деп шашып баянда аракет кылып атам. Мына азыр 2-кабатка 2 гарнитур алып келдик биз 33 000 сомго, 16 500дөн. Общийге баняга бир стиральный машина алып келдик 22 000 сомго. Анан Аристон алып келдик, 33 000 Аристон майда шүдөсү менен 40 000 сом болуп калыптыр, кухня мебель. Смеситель жетпей калгандарын алып келдик. Бүгүн ошондо 40 000 сомдук мебель алсак, 22 000 сомго стиральный машина алсак, 62 карызыбызга бирисине 12 000, бирисине 10 000 төлөдүк. Ошо менен 84 000 сом аманат тапшырып келиптирбиз. Тура эле 40, 22, 62, тура эле 84 000 сом. Албетте, ушунчалына шүгүрлөр болсун, иш токтогон жок, бирок негизгиси токтогон жок, көрүп атасыздар, ушунча болуп келатат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу кол ачык беришен инсандар. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду кайрадан сиздерге терең кайрылабыз. Жогоруда айтып өткөн муктаждар комплексине алган майыптарга, 8 үй бүлөгө салынып аткан майыптарга салынып аткан үйгө эми жалпы итог отчету берилет. Жакында толук бүткөндөн канча общий расход кеткенин. Эми чоң объект экен, ушундай чоң расход кетип атат. Бирок Кудайга шүгүр, азыр болгону ушулай карыз, мойнубузда карызыбыз 217 000 карыз турат. Андан сырткары үйдүн ичиндеги толтуруу маселелери бар. Ушул карыздарды кыскартып алсак, азыр көрдүңүздөр, жогоруда айтып өткөн магазин ээлерин ушу жаңы жылга чейин жаап бергиле деп суранып атат. Алар дагы ушундай фирмалар менен иштейт экен, аларды фирмалар төлө деп атат экен. Кыскасы ошол карыздарыбызды кыскартып алсак жакшы болот эле. Кудай кааласа, албетте бунун баардыгын айта бериштин кажети жок. Туура түшүнүңүздөр, көрдүңүздөр, келиңиздер, кайдыгер карабастан
ушул маселелерге биргеликте көмөктөшүңүздөр. Багында кемеге түшкөн жаны бир дейт, ушунчалык колдоп жардам бергенден кийин аягына чейин биргеликте чыгарып алайлы дейт элем. Сиздер ушул муктаждар комплексине убагында иш жүрүп аткан малда салым кошо албай калган болсоңуздар, мына азыр жогоруда сиздер үчүн момундай айтканда, баягы апаларыбыз буну чоң балама, буну кичинекей балама деп тамакты же шириндик нерсени алып коет го. Ошол сыңар эле биз сиздерге сооптун бир сонун чекелүү жерлерин алып койгонбуз. Момундай айтканда ошол 217 миң аманатты биз төлөгөн болсок, кадимгидей эле ушул жерге себепкер болгондой болосуздар. Себеби ушул жерге келген материалдардын бардыгы ушул жердин карызы. Кадимгидей ушул жерге жардам бергендей эле болосуздар иншалла. Ошондуктан көп түкүрсө көл болот, тамчыдан көл куралат. Келиңиздер, көптөшөйлү. Видеону бир күндө 10 миң деген, 20 миң деген адам көрөт. Ар бир көргөн адам жок дегенде 100 сомдон эле салым кошкон болсо, бул карызды оңой эле кутуруп алабыз. Биз bundan коркуп кыжалат болгон жокпуз. Кудайым сөзсүз ушунчалык жардам бердиби? Аягына чейин жардамын берет. Биз Кудайга ишенебиз. Бирок Алла Таалам сиздерге окшогон инсандарды себепкер кылып калса экен деп ниет кылып атабыз. Жардам берүү үчүн биздин Акниет Аманат коомдук фондунун WhatsApp байланыш 50 сом номери 705 менен 33 77 90. Сунуш суроолор болсо деле ушул WhatsAppка байланышсаңыздар болот. Сбербанкта коебуз, Эрболот деп чыгат, Эрболот Мусаевич. Экран алдына толук счеттор коюлат, описанияга коюлат. Ошол жактан көрүп жардам берсеңиздер болот. Келиңиздер. Ынтымакташайлы, биригейли, аягына ушул иштин биргеликте чыгалы. Баягындай ушул иштин аягы дагы жакшылык менен бүтүп кетсе, Кудай кааласа албетте сонун болот. Жакын күндөрдө биз эми карызды кутулуп алгандан кийин берет экен деген дагы түшүнүк болбош керек. Биз бул карыз төлөнөбү, төлөнбөйбү, биз муктаждарды уже киргизе баштайбыз. Азыр мына сантехник суу маселеси бүтсө, свет маселеси бүтсө, экөө бүтөрү менен сиздерге жаңылыктарды бөлүшө баштайбыз иншалла. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.